Assalamu alaikum. Қалыстықты қастарлаған қарақұлжалықтар, ыйманды ыйық тұтқан ылайталалықтар, алдыдағы парламенттік шайлауға аттанған 16 партияның ақсақалы Атамекен партиясы болсышы, Атамекен партиясының талапкерлерінің ақсақалы мен болам. Жанар енем арт жақтағы 9 баланың бардығын бірден айтып кетпеді. Шының бардығы Қарақұлжаның құлындары депче. Алдыдағы парламенттік шайлауға аттанған, же болса адаби тілменен айтқанда Аламан байгеге ағытылған 9 Қарақұлжаның құлыны менен Қарабұрадан шыққан құнан мен болам. Мені да сұрайсы бар болады. Атамекен партиясында құрамын көрдіңіздер, ошолордун арасында бір Қытай бар деп жаманатты кылбады. Қытай бар. Ошол Қытай мен болам. Оригинал Қытайсың сен. Ошол Қытай мен болам, Кара Бурадан болам. Bir кездерде уагында бүтүндөй сол урусун бийлеген атактуу Каработо бийдин урпагы болом. А жанагы жаманатты кылып айтып аткан Кытай деген ал ким сенин деген эле корейс. Жалалабадтын күйөө баласы болот. Жарым жартылай кыргыз болот. Ал бажыны оңогон бажычы болот, бажыны тоңоногон бажычы эмес. Анан азыр эми бардыгыңыздар эле көрүп билип турасыздар. Жерлерде эмне болуп жатканын. Бүгүн бизди Жанары Көстү Каракулжага барбай эле койсоңор болот. Кече Мадумаровка чыр салыптыр, чыгарып салыптыр дегендей кептуктукта жок. Акаевди айдап чыккан менен алар акыйкатты айдап чыга албайт да. Чыныбектин баласына чыр салган менен чындыкка чыр сала албайт да. Ириде ушуну түшүнбөй атышат да. Алар ойлошот экен, биз элдин доошун акчага эле сатып алабыз депчи. Ушунун өзү уурулук да. Бүгүн уурулук менен улуттук аң сезимдердин урушуп жаткан кези. Бүгүн айыр менен акчанын арбашып жаткан кези. Биз жалгыз эле бир унаа менен жүрөбүз. Доошунду сатпа, мекениңди сакта. Бул деген келечегиңди сатпа, келечегиңди сакта деген эле сөз да. Туура Урман аксакалдар. Анан ушул урандын эмнеси жаман? Ушул сөздүн эмнеси жакпай атат? Биз аларчылап паспорт чогулткан жокпуз да. Биз ушинтип карапайым элдин алдына барып, калыстыкка, карызга доошурап жүрбөйүкпү? Аларчылап паспорт чогулткан жокпуз да. Паспорттун чогулткандар доошуңарды бүгүн сатып алса, эртең конушуңарды сатып алат. Бүгүн элиңерди сатып алса, эртең жериңерди сатып алат. Бирок элдин чындыгы менен айырын бүгүн акча менен тартып алганда ал кандай бийлик болот? Өз элинин, эгемен элинин эркиндигин, тандоосу укугун тартып алган бийлик бул рейдерлик бийлик да. Эмне үчүн ошолор гана барыш керек парламентке? Эмне үчүн ошолор гана бийликке барыш керек? Мына Атамекендин жаштары, аксакалы мен, аларды көрдүңүздөр да тизмесин. Эми тандоо тарыхый болот. Тандоо тагдырды чече турган тандоо болот. Ушул тандоодо ар дайым калыстыкты кастарлап келген, кадырлап келген Каракулжалыктар, сиздер жаңылбашыңыздар керек. Ногу 9 баланы томсортпошуңуздар керек. Байларды кайта шайлап алып, бармаңарды тиштей отуруп калбашыңар керек. Шайлап алып дөдөйдү, баш ооруларды көбөйдү деп 5 жыл бою арманыңарды айтпашыңар керек. Баш иштебесе көтөрүп турган буттун шору. Башчы иштебесе бүтүндөй турган жуттун шору. Бизде баш иштейт эле, бирок жаш иштебей атпайбы? Жаштар иштебей атпайбы? Жаштар келбей жатпайбы? Элита деген бир топ 30 жылдан бери эйлик кылып алып, бийликтин баарын энчилип алып, жаштарга бербей жатпайбы? Биз ушул Жанар Акаев баштаган партия жалаң жаштарды алып баратабыз. Көрдүңүздөр да. Ишин уктуңуздар да. Тишин да көргүлө. Ишин көрсөңөр. Анан артта келаткан партиялардын дагы тизмесин көргүлө, алардын дагы тишин карагыла, ишин карагыла. Тиштери түшүп калган, иштери бүтүп калган.
Кыргызды сазга батырган адамдар келе атпайбы? Биз эң ирide ошолорго каршы баратабыз. Ошолор аз болсо кетип баратабыз. Кыргызстанда эртеңки келечекке кетменин чаба турган ушундай жаштар барса кетип атабыз. Бирок элита, бүгүнкү элита же болбосо коррупциялашкан бийлик 3 партия менен баратат. Ошол 3 партия менен кошулуп 400ге жакын мурдагы депутаттар, министрлер, спикерлер, банкирлер, бандиттер, акимдер, губернаторлар, айтор аксагыдагы, акмагы да кошулуп баратат. Анан ошондой тандоодо кара кулчалыктар, ылгай талалыктар карап турбашыңыздар керек. Силер ак менен караны ажыратышыңыздар керек. Эгер сиздер бул жолу ак менен караны ажырата албасаңар, келечек тарыгыбыздын бүткөн ошол. Раматылык Дөкем айткандай, азыркы бийлик болбой калды туугандар. Болбоду. Колдорунан келбеди. Азыркы өкмөттү көрүп атасыздар да. Алар өлкөнүн эмес, бөлкөнүн кулуна айланып калды. Алардын элге болгон кадыры кайтыш болуп калды. Алардын урматы жок, улутка болгон урап калды. Алардын эл алдындагы ишеними курап калды. Алар ошондой болсо дагы бирок байлыгын, бийлигин тарттыргысы келбей атат. Алардын бир гана корккону Кудай эмес, Куран эмес, ушул жаштар болуп атат. Мына жана айтып кетпедиби? Азыр бизге ушул жаштарга куугунтук күч алды. Биз бир илгерки Туран партиясынын дайра болдук да. Кайсы жерге барсак, куугунтук артыбыздан жүргөн эле укмкалар. Ар кандай буттозуларды уюштуруп атат. Эл менен болгон жол уюштурууга тоскоолдук атат. Жарыкты өчүрөт экен, айып салат экен, айрып салат экен, бирок бизди кайрып сала албай атпайбы? Биздин мизибизди майтара албай жатпайбы? Алардын корккону эртеңки бийликти тартырып жиберет атат. Ушул балдар ошол бийликке барса, ушу Кыргыздын кыйрына кызмат кыла турган балдар да, бирок аларга кызмат кылбайт да булар. Кеп ошондо жатат да. Иттин өлүгү дал ошол жерде жатат да. Биз эмне коркунуч келтирдик? Биз мамлекеттин эртеңкисине, биз мандатка жетүү үчүн бараткан жокпуз. Биз мансапка жетүү үчүн бараткан жокпуз. Биз максатка жетүү үчүн баратабыз. Биздин максат элдин эртеңки келечеги. Болду, башка жок. Туура, Жанарды дагы, мени дагы өздөрүнүн партиясынын катарынан көргүсү келген. Бирок мен алар менен аралаша албадым да, алар менен жакындаша албадым да. Алар менен бир партияда барган мен үчүн жийкеничтүү болчу. Андан көрү айылда торпак багып өткөнүм жакшы болчу. Бүгүн биз мынагы жаштарды топтогонубуз жалаң эртең Кыргызстанга кызмат кылам деген күчтүү партияны түзө алганыбыз булардын түн уйкусун бузуп атат. Чиркинай ушунчалык бизге кысым кылып атат. Эми ушу көпөстөр менен көчөттөрдүн күрөшүн өзүңүздөр да көрүп атпайсыздарбы? Алар бизге окшоп элге чыга албай атпайбы? Алар бизге окшоп эфирге да чыга албай атпайбы? Бирок алар элди аралай албай, бирок алардын арам акчалары элди аралап жатпайбы? Алар паспорт чогултуп жатпайбы? Паспортун берген Кыргыз, намысын берген Кыргыз, намысын берген, добушун берген Кыргыз, ал конушун берген Кыргыз. Добушун саткан Кыргыз, конушун сатат. Намысын саткан Кыргыз энесин атат. Ушул нерсени биз жеткизе албай жүрөбүз. Алар акчага таяр атат, биз абийирге. Алар капчыгы калың, биздин кадырыбыз калың. Же биз ата мекенди биротоло калкалайбыз, же ата мекенди биротоло талкалайбыз. Башка тандоо жок туугандар. Мен ачыгын айтайын, ток өтөр жерде айтайын. Же биз утулабыз, же ошолордон кутулабыз. Же могу 9 бала том коруп чет, же ушу 9 баланы тилер том сотуп чет. Башка жок. Анан Каракулча бир эки адамды менчик болбош керек. Калыстык болуш керек. Калыстыктын кыысы кулап калса алыстык болот. Бүгүн калыстыктан алыстыкта жүрөбүз. Акыйкат араңарда ыйлап жүрөт. Чындык эшиңерден чыккырап жатат. Калыстык деген караңгы жерде кабалып жатат. Ажырата турган кез келди. Урматтуу Каракулчалык туугандар, ылай талалыктар, мен сиздерден эрдикти күтөм.
Мен сіздерге елдікті күтем. Ертеңер дағы ертеңки қалтыра тұрған ішіңер болады. Тарих үшін жазай тұрған қадамыңар болады. Мен шул алдыда отырған ақ қалпақчан аталарымдан сіздердің doğuşuңыздарды қарызға сұрап келдім. 5 жыл еркекше іштеп береміз деп башым дейіп келдім. Беріңіздер, ушул балдарға 30 жыл алдандыңыздар. Biz sizlerді алдабайбыз. Biz sizlerге де уада да кылбайбыз, biz sizlerге уайбыз. Biz sizlerден жаман жолуңарды оңдоп беребиз деп азыр эле айтып, добушуңарды алып кетпейбиз. Biz sizlerдин добушуңарды сатып албайбыз. Biz sizlerдин конушуңарды да бала албайбыз. Biz кана эртеңки келечек үчүн, элдин талабы үчүн, элдин үмүт үчүн, эл каалагандай кылып туруп иштеп бере алабыз. Башка биздин колубуздан келбейт. Ортолоп калды үгүт иштери. Biz 7 областтын бардыгын кыдырып чыктык. Мына кече Чоңалайда болдук. Көрдүңүздөр, уктуңуздар. Эмне деген эл бизди күтүп алды. Демек бизди элдин эркиндиги күтүп алды. Алайда ушунчалык эл көп чогулду. Ошо чогулган элдин бардыгы алдыдагы Акаевка чогулган жок, акыйкатка чогулду. Чогулду. Жанарга барган жок, жаштарга барды. Мына бүгүнкү күндө чындыктын бизге агылып жатканы, мына бүгүнкү күндө акыйкаттын бизге багынып жатканы, мына бүгүнкү күнү бийликтин алсырап жатканы. Бирок бийлигин кылат экен, байлыгын кылат экен, бийлик бийлигине таянып, байлыгына таянып, бизге болгон ар кандай буктозулар күч алып атат. Бүгүн добушуңар 3-4 миң болсо, дагы бир базардан кийин 10-15 миңге жетет. Бирок ошол 15 миң канча күнгө жетет? Канча күнгө жетет? Ошол эмнени чечет? Мына апалар отурат, эжелер отурат. Бардыгыңыздарды мен ушул жаңы дем деген жаштардын же болбосо ата мекенге, арачага түшкөнгө, карыстыкка камкордук көргөнгө, жанар баштаган партияга жардам бергенге жан үрөп чакырат элем. Сиздердин бүгүнкү жардамыңар, эртеңки болгон кадамыңар, сиздердин бүгүнкү берген ар бир добушуңар келечекке урпаңарга небере чөбүн өрген добушуңар деп билем. Келиңиздер. Бүрүшпөй, коркоктуктан, жалтактыктан арылалы. Чүрүшпөй, келгиле бир жарылалы. Уйкусоо жүрө бербей ар бирибиз улутчул деген жарлык тагыналы.